Депутат Сайдулла Нышанов Атамекен партиясынан чыкты. Швейцария өкмөтү Кыргызстанга акча бөлдү. Депутат: кыздар модага умтулуп жоолук салынып жаткан жери жок. Бишкекте бүгүн да митинг өттү. 8 февралдан тарта Кыргызстандан Орусияга авиакаттамдар көбөйөт. Садыр Жапаров Улуттук банктын төрагасын кабыл алды. Депутат Сайдулла Нышанов Атамекен партиясынан кетти. Бул тууралуу ал бүгүн Жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Нышановдун айтымында, ал депутаттык ишмердүүлүгүн фракциядан улантат. Партиянын ичинде пикир келишпестиктер жок. Бирок мен ички авторитаризмди колдобойм. Мен жетекчинин талабы боюнча гана айтууга жана кылууга макул эмесмин. Менин билишимче, мени фракциядан чыгарууга аракет болгон, бирок жетиштүү добуш болгон жок, деди Сайдулла Нышанов. Эскерте кетсек, Сайдулла Нышанов Жогорку кеңешке Атамекен партиясынын тизмеси боюнча 2 жолу өткөн 5 жана 6 чакырылыштардын депутаты. Швейцария өкмөтү Кыргызстандагы COVID-19 пандемиясынан катуу жабыркаган аярлуу калкты колдоо үчүн Бириккен Улуттар уюмунун бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасына 2,15 миллион швейцариялык франк бөлдү. Бул тууралуу аталган мамлекеттин Кыргызстандагы элчилиги билдирди. Маалыматка ылайык, бөлүнгөн каражат жакырчылыкта жашаган 80 000 адамды колдоого жумшалат. Шаар жерлерде аларга коомдук активдерди түзүүгө жана жумуш орундарын жакшыртуу жана кирешелүү мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу боюнча окутууга катышуу мүмкүнчүлүгү менен акчалай жардам берилет. Бул аракет жардам берүү менен пандемиянын терс таасирлеринен жапа чеккен адамдарга жардам гана берилбестен, ошондой эле аларды келечекте кандай гана окуялар болбосун, стресске кабылбай турган жана чыдамдуу кылган ылайыктуу шаймандар менен камсыз кылынат, деп айтылат билдирүүдө. Бириккен Улуттар уюмунун бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасы Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги менен биргеликте кирешесин жоготкон жана азык-түлүктүн негизги муктаждыктарын канааттандыруу же билим берүү жана саламаттык сактоо чыгымдарын кыскартуу сыяктуу күрөшүү стратегияларын кабыл алууга аргасыз болгон үй-бүлөлөргө артыкчылык берет. Швейцариянын өкмөтү жана Швейцариянын эли COVID-19 кризисинен жабыркаган аярлуу катмарга колдоо көрсөтүү үчүн Кыргызстан менен биргеликте иш алып барганына сыймыктанабыз, деди Швейцариянын Кыргызстандагы элчиси Вероник Ульман. Мектеп жетекчилиги кыздардын сабакка жоолук салынып келишине тыюу салбашы керек. Мындай пикирин Жогорку кеңештин жыйынында депутат Улукбек Садыков билдирди. Садыковдун айтымында, билим берүү мекемелери мектепке жоолук салынып келген кыздардын билим алуу укугун чектебеши керек. Ооба, биз светтик өлкөдө жашайбыз. Бирок ошол эле учурда мекендештерибиздин көпчүлүк бөлүгү мусулмандар экендигин унутпашыбыз керек. Бул кыздар модага умтулуп жоолук салынып жаткан жери жок. Жакшы билим, жакшы тарбия менен коштолуш керек, деди Садыков. Эске салсак, мектептерде хиджаб кийүүгө тыюу салыш керекпи же жокпу деген тема социалдык тармактарда талкууланып келет. Буга чейин билим берүү министрлигинде түшүндүрүлгөндөй, баш кийимдерди, калпак, шарф, абадок, кепка ушундай баш кийимдерди кийүүгө эч кандай чектөөлөр жок. Бүгүн 4 февралда Бишкек шаардык мэриясынын жанында мектеп окуучуларынын жана мектепке чейинки курактагы балдардын ата-энелери митингге чыгышты. Муниципалитеттин имаратына 20дай адам чогулду. Алар шаар бийлигинен куру сөздөрдү берүүнү токтотуп, бардык билим берүү мекемелерин ачууну, чечүүнү талап кылышууда. Алар социалдык блок үчүн жооптуу вице-мэр Айжан Чыныбаеванын кабинетине чакырылды. Ал жакта мамлекеттик мектептер класстагы балдардын көптүгүнөн ачылбай жаткандыгын, ал эми жеке мектептерде иштөөгө уруксат берилгенин, анткени балдар азыраак экендигин түшүндүргөн. 8 февралдан тарта Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы авиакаттамдар көбөйтүлөт. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, эки өлкөнүн ортосундагы түз үзгүлтүксүз авиа байланыштын санын жумасына 6 каттамга чейин көбөйтүү тууралуу чечим кабыл алынды. Кыргызстандын жарандары 8 февралдан тарта Бишкектен Москва шаарына Авиатрафик компания авиакассасынын 3 үзгүлтүксүз каттамы, Аэрофлот Российский авиалиния авиакассасынын 3 үзгүлтүксүз авиакаттамы менен уча алышат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн
4 февралда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Толкунбек Абдыгуловду кабыл алды. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жана банк секторунун 2020 жылдагы ишинин алдын ала жыйынтыктары, ошондой эле 2021 жылга карата биринчи кезектеги пландары талкууланды. Мамлекет башчысына экономиканын реалдуу секторун колдоо, коронавирус инфекциясы пандемиясынын таасири менен кесепеттерин жоюу боюнча чаралар тууралуу маалымат берилди. Ошондой эле өлкөнүн каржы жана валюта рыногундагы азыркы кырдаал, улуттук валютанын алмашуусунун кескин өзгөрүүсүн жумшартуу чаралары жөнүндө айтылды.